Саламатсыздарбы? Биз сиздерге жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорун алдын алуу боюнча айтып беребиз. Жугуштуу эмес оорулар бул генетикалык, физиологиялык, экологиялык жана жүрүм-турумдун тобокел факторлорунун таасиринен келип чыккан өнөкөт оорулар. Бул оорулардын негизги түрлөрүнө жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети, рак оорулары, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары кирет. Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулар калк арасындагы майыптыктын, өнөкөт оорулардын жана мезгилсиз өлүмдүн негизги себеби болуп саналат. Биз генетикалык жана физиологиялык факторлорго таасир тийгизе албайбыз. Ал эми экологиялык жана жүрүм-турум факторуна таасирибизди тийгизе алабыз. Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу үчүн биз таасир тийгизе алган коркунуч факторлору жөнүндө талкуулайбыз. Туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн төмөндүгү, алкоголду ашыкча ичүү, тамеки тартуу. Андай эмесе, жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлордун бири алкоголдун адамдын ден соолугуна тийгизген зыяндуу терс таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Алкоголь бул уу, ал адамдын психикасына жана жүрүм-турумуна терс таасирин берет. Алкоголдун бардык түрү жана аны ашыкча өлчөмдө ичүү зыяндуу. Адамдын маанилүү органдарына тийгизген терс таасирлерине токтололу. Акыл эс жөндөмдүүлүгүн начарлатып, инсультту пайда кылат. Кан басымын жогорулатып, жүрөктүн иштешин бузат, инфарктка алып келет. Импотенцияга, тукумсуздукка, балада тубаса кемтиктердин өрчүшүнө алып келет. Бөйрөктүн иштешин бузат, гастрит, ашказан жарасын, ракты пайда кылат. Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап келгенде, алкоголь ден соолукка аябагандай чоң зыян алып келип, адамдын бардык органдарын жана системаларынын ишин бузат. Алкоголду ашча ичсеңиз, 2 эсе чыгым болосуз. Алгач алкоголь ичимдигине, андан кийин алкоголдун кесепеттерин дарылоого акча коротосуз. Демек, алкоголдун соккусу 2 эсе көп. Туура тандоо жасаңыз.